Саламаттык сактоо министрлиги журналисттер үчүн атайын пресс-тур уюштуруу, анын жүрүшүндө саламаттык сактоо системасына жүргүзүлүп жаткан санариптик чечимдер менен тааныштырды. Алгач Кыргыз-Түрк достук ооруканасына түзүлгөн шарттар, бейтаптарды дарылоо ыкмалары менен тааныштык. Кыргыз-Түрк достук мамлекеттик ооруканасы жарандарыбызга чет өлкөгө чыкпастан өлкөбүздө дүйнөлүк стандарттагы медициналык жардамды арзан баада алууга шарт түзөт. Негизги каржылоо бул Түркия тарабынан 3 жылга чейин Түркия тарабы толугу менен каржылайт. Айлык акылары, медициналык жардамга кеткен каржы бөлүктөрү, коммуналдык кызматтардын баары. Бүгүнкү күнгө 273 ангиография өткөрүлдү, 287 адамга стенттер коюлду. Андан сырткары 34 ачык түрдөгү жүрөк операция жасалды. Мына биздин жаңы башкы врачыбыз Мете Кыдырагылы келгенден бери ачык түрдөгү операциялар көптөн жүрүп жатат. Биздин кыргыз жарандарыбыз тийиштүү жогорку деңгээлдеги, жогорку технологиялык кызматты көрүп, жыйынтыгы жакшы деп эсептейбиз. Себеби ар бир операциядан кийин чыккан оорулардын бүгүнкү күндөгү абалы канааттандырарлык. Ооруканада жалпы жонуна 72 орун болсо, анын 21-и реанимациялык койка. Мындан сырткары антиограф, компьютердик томография, магниттик резонанстык томография, маммография, рентген, УЗИ, гастроскоп, эхиокардиограф жана башка көптөгөн диагностикалык жабдыктар орнотулган. Бул жерде стентирование башталып атат. 2 кардиолог иш алып барып атат. Бул жерде бир кардиолог Кыргыз тарабынан, бир кардиолог Түркия тарабынан. Булар ар дайым бир команда болуп иш алып барышат. Экөөсү да жанакындай тил билишет, түрк тилин билишет, англис тилин билишет жана иштөө системасы ошол Түркиядеги ооруканаларда кандай стентирование жасалса, процедуралары, колдонулган материалдары бардыгы ошол стандартта, ошол тартипте жана Түркия азыркы учурдагы Түркия саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитилген протоколдун негизинде бардык процедуралар аткарылат. Жана ушул жанакындай стентирование методдору азыркы учурда бул ооруканада колдонулуп, жана Кыргыз тарабына да бул ооруканада да ушул процедуралар жанакындай аткарылат. Биздин оорукушу ишемический болезнь сердца деп коет, стенокардия напряжение. Ушу менен бир жылдан бери ооруп келип атам. Анан обследованиялардан өтүп жүрөм. Бирок эми акыркы тактала турган изилдөө ушул жерде боло турганга чечтим ушул жергечи. Ойлойт элем ушундай кылып бизге деле, ушу башка адамдарга деле, ушу бир областтарга деле ушундай бир стенд кое турган кылып койсо болот эле, бир мамлекеттик жактан жеңилдик кылып. Бул жерден баягы өзүнүн спонсорлору барбы, жакшы эми жатабыз. Аталган оорукананын курулушу 2017 жылдын ноябрында аяктаган. Ал эми 2021 жылдын август айында толук кандуу бейтаптарды кабыл ала баштаган. Кийинки 3 жылда оорукана эки тарап менен биргеликте жетектелет. 3 жылдык мөөнөт аяктагандан кийин оорукана толугу менен Кыргызстанга өтөт. Андан кийинки 3 жыл Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги ооруканада байкоо жана координациялоо иштерин улантат. Түркиядан Бишкекке 64 персонал келдик. Алардын 8-и даргер, калгандары административдик жана саламаттык сактоо кызматкерлери. Биздин максатыбыз бул жакта Кыргыз элине сапаттуу кызмат көрсөтүү болуп саналат. Ошондой эле Түркиядагы тажрыйбабыз жана билимибиз менен бул жактагы кесиптештерибиз менен бөлүшүү болуп эсептелет. Айлап лабораториялык маалымат системасы диагностикалык жана клиникалык изилдөөлөргө катышкан бардык лабораториялардын ишин автоматташтырат. Ошондой эле калк лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгын онлайн форматта ала алат. Учурда система пилоттук түрдө ишке ашырылууда. Бүгүнкү күндө мен ойлоп атам, чоң жумуштар болуп атат. Биринчиден биз Айлап деген системасын киргиздик. Бул система, бул лаборатория үчүн система. Ар бир адам ким лабораторный анализ тапшырганда, ушул анализди онлайн режиминде ала алат. Экинчи система бул ден соолуктун санарип профили. Бул профиль 4 чоң системадан маалымат алат.
Бұл амбулаторный подсениядан, госпитализация бойынша, вакцинация бойынша, анан лаборатория бойынша. Ушул система арқылы біз екі справканы, отсправканы бүтүрдүк. Бұл бірінші справка о состоянии на психиатрическом учете, екінші бұл справка о состоянии на наркологическом учете. Февралдан баштап төмөнкү саламаттык сактоо уюмдарында адам ден соолугунун санарип профили маалымат тутумда иштөө үчүн окуулар өткөрүлдү. Алар Темир жол ооруканасында 18 дарыгер окутулду жана номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунда 12 дарыгер окутулду. Февраль-март айында біз тест режимінде иш алып барып аттык. Муну менен бирге окуулардан өткөрүп, биздин кызматкерлер дайырдалды. Бул система ушул биздин лабораторияда ишке кирди. Департамент лабораторияларда ар тармактагы анализдерди, изилдөөлөр жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө ошо 6 чоң лаборатория, улуттук деңгээлде лаборатория иш алып барып атат. Ошонун үчүнөн алдын алуу изилдөөлөр жана диагностика изилдөөлөр жүргүзүлөт да. Анан бүгүнкү күндө тажы вирусунун пандемия учурунда жашап аткан соң биз приоритеттүү кылып ошо диагностика жана вирусология лабораториясына бул маалымат системасын киргиздик. Саламаттыктык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдын эски имаратында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, апрель айында бейтаптарды кабыл ала баштайт. Жаңы бөлүм 300 орунга ылайыкталды. Имарат керектүү медициналык жана медициналык эмес жабдуулар менен толук жабдылган. Травматология корпуста өзүңөр билесиңер, бул плановый принциптеги бөлүмдөрдө ала турган болдук. Себеби дегенде улуттук госпиталь Кыргызстан эл үчүн бардыгына Кыргызстандын 60% ашык айыл жеринде жашагандан билесиңер, айыл чарбасы иштеген адамдардын бустат бар, ооруйт, орукчан болот. Ошолордун убагында жардам бериш үчүн биз келгенден оперативный вмешательство менен анда суставдарды алмаштыруу, жөсү башкалар. Ошон үчүн жакшынакай операцион блок жасадык. Андан тышкары мына министрдин приказы менен 6 койкалык реанимацион блокту жасап койдук. Ошо менен бул комплекс, бул травматология корпус дедим, бүгүнкү заманбап 18 ИВЛ аппараттардын бардыгына 2ден болсо дагы аппарат Азиатский банктан уже даярдап койдук. Ал эми бул үчүн жанакы оорулардын убагында анализдер үчүн газовый анализаторду дагы даярдап койдук. Бактериология, биохимический аппараттардын бардыгы даяр. Ошондой эле 23 мартта президент Садыр Жапаров улуттук госпиталдын травматология бөлүмүнө пландан тышкары барды. Ооруканага барганда президент улуттук госпиталдын кызматкерлери менен баарлашып, алардын эмгек акы, медицина кызматкерлерин турак жай менен камсыздоо боюнча жана чет элдик клиникалар менен кызматташууга байланыштуу суроолоруна жооп берди.